4 параграф. Жашоо бул эмнени кааласам ошо. Бул параграфтын аты абдан жагымдуу угулат. Чындыгында кандай жакшы, жашоо сен эмнени кааласаң ошол болгон. Мында кандайдыр каалоолорду да тандабай эле койсо болот. Анын эмне кереги бар? Ушул эле жашоону тандап ал. Эмнени кааласаң ошол деген. Артисттин, художниктин, миллионердин, Дон Жуандын жана башкалардын жашоосу. Тандоо уже жасалган. А чындыгында ошондой болобу? Өзүңдүн табитиңе жараша жашоону тандап алса болобу? Бул суроого жооп оор деле эмес. Эгер сиз ошондой жашасаңыз, анда сиздин өзүңүз мурда тандап алган жашоодо жашайсыз. А сиз азыркы жашооңузда бир нерсеге нааразы болуп турсаңыз, демек сиздин душаңыз үчүн тандоо аз болгон. Эмне үчүн? Жобу түшүнүктүү эле го. Эгер биздин тиги дүйнөнү элестетсек, 10 этаждык көп конструкциябызды эстесек, анда түшүнүктүү болуп калат. Өйдөгү этаждагыларда тандоо көп болгон. Алар биздин дүйнөдөн эмнени кааласа баарын тандай алат. Ылдыйраак этаждагы душаларда тандоо анча чоң эмес. Канчалык көп күнөөнү ала кетсе адам тиги дүйнөгө, анда ал кайра төрөлөрдө ошончолук аз тандоо болгон. Мистиктер айткандай, анын кармасы жаман болгон. Ошого жараша ал көп маселелерди чечиш керек болгон. Өзүнүн душасын тазалаш үчүн бир канча кармалык түйүндөрдү чечиш керек болгон. Өзүңөр түшүнгөндөй, мында рахаттанууга убакыт жетпейт. Өткөнкү күнөөлөрүңдү тазалашың керек. А эгерде өзүң дагы бир канча идеализацияны чогултсаң, анда андан да жаман болот. Анда бир жака качып кеткиң келет. Белгилеп кетсек болот. Кээ бирлер ошенткенге аракет кылышат. Мойнун жипке асып же мойнуна таш байлап чөгүп, ошентсе эле бардык проблемалар чечилет дешет. Бирок тилекке каршы, бул толук иллюзия. Анын денеси муздай электе эле, анын душасы тиги дүйнөнүн эң ылдыйкы этажына келип түшөт. Кайра тарбияланганга. Андан кийин кезектеги сүргүнгө айдалат жерге. Андан да жаман кырдаалга. Бирок биз ал жөнүндө айтып бергенбиз. Ошондуктан биздин бардык күнөөлөрүбүздү так ушул жашообузда жерде жуушубуз керек. Эгер сиз бардык күнөөлөрүңүздөн арылсаңыз, бардык маселени чечсеңиз, түйүндөрдүн баарын чечсеңиз, мына ошондо сиз өзүңүз каалаган жашоодо жашай аласыз. Башкача айтканда, кимдин накопитель переживаний бош болгон адамдарда жашоо сиз эмнени кааласаңыз ошол боло алат. Бирок алар үчүн дагы чектөөлөр бар. Алар уже биздин дүйнөдө жашагандыктан, алар өзгөрүүнү ошол турган абалынан башташат. Стартовая позиция. Баштапкы позиция. Баштапкы позиция деген эмне экени түшүнүктүү болуш керек. Бул төрөлгөн жери, терисинин түсү, жашаган жери, үй бүлө, иши, элдерге болгон милдеттери жана башкалар. Алам жардам берип турганда да ситуацияны чукулунан өзгөртүү мүмкүн эмес. Эгер сиз Костромадагы же башка Россиянын жеринде көп балалуу үй бүлөңүз бар болсо, анда сизге Рокфеллердин үй бүлөсүнүн мүчөсү болуу кыйын болот. Бул мүмкүн. Ажырашып кетүү, Америкага көчүп кетүү, Рокфеллердин семействосундагы кыз менен таанышып, ага үйлөнүү. Эгерде тарбиялык процесске кабылбаган адам болсо, бул деле өзүнчө жол. Бирок мындай мыльный сериалдарда эле болот. Жашоодо баары оңой. Эгер адам эчтекени идеализация кылбаса, демек ал жердеги баалуулуктарга кызыкпайт дегенди билгизет. Ошондуктан Рокфеллердин кызына үйлөнүү жана ага тиешелүү болгон таттуу жашоо банкты тоногонго же секс шоуга катышканга эле барабар. Ошондуктан көпчүлүк адамдар каалаган жашоону түзүп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми накопитель переживаний толбогон адамдар такыр башканы тандап алат. Ал көбүнчө адамдарга кызмат кылууга байланыштуу болот. Өзү тандаган материалдык жана башка чектөөлөр бар условияда жашайт. Демек, бул кызыктырган позиция
Пустой накопитель переживаний жок адамдар үчүн татыктуу эмеспи? Бул святой эместердин жолу эмеспи? Жок. Албетте, баштапкы позициядан эч ким кутула албайт. Бирок жаңы максатка жетүүнү тездетүү жана жаңы күнөөлөрдү толтурбоо болот. Бул приемдор жөнүндө кийинки главаларда айтабыз. Ошентип, жаңы жашоого өтүү түшүнүктүү. Түшүнсө болот, чындыгында сиз эмнени кааларыңызды. Жетишкен этаптарыңызды белгилеп, жашоонун жардамын колдонуп жана жердеги реалдуу кыймыл-аракеттерди жасап, максат кандай гана болбосун, ага жетсе болот. Эгер сиз дайыма жылмайып жүрсөңүз, алам үчүн баары бир сизде канча акчаңыз бар болгону. $200 же $200 миллион. Биздин планетада тегеренип турган жалпы акчанын ичинен бул бири-биринен такыр айырмасы жок акчалар. Душаңызга канчаны сиңире алсаңыз, ошончо аласыз. Эгер жогорку айтылган шарттарды аткарсаңыз жана аламдан туура сураганды билсеңиз, аны кантип туура жасашты кийинки главада айтабыз. Жашоону өзгөртүүгө варианттар толтура болушу мүмкүн. Мисалы, жогоркуда биз 3 гана вариантты карадык. Жашоонун баалуулугуна ашыкча маани бердитпей турган жана жаңы переживанияларды толтуртпай турган жашоонун позициясын. Мындай позициялар андан да көп болушу мүмкүн. Ар бир адам анын кызыкчылыгына, муктаждыгына туура келген өзүнүн өздүк жаңы вариантын тандап алса болот. Маанилүүсү, бул позиция жердеги баалуулуктарды идеалдаштырууга жол бербеши керек жана позитивдүү ойлонгон адам боюнча калыш керек. Ошондой кылып адам өзүнүн жашоосун өзү каалагандай кылып жасай алат. Сизге чындыгында эмне керек экенин билгениңиз жана аламдан жардам алганыңыз маанилүү. Жыйынтык чыгарганга убакыт келди. Жыйынтыктар. Бош накопитель переживаний бар адам үчүн жашоону кандай кааласа ошондой жасап алуу жеңил. Бирок ал көп нерсени каалабайт. Экинчи, негизги талаптарды аткаруу менен өзүнүн максаттарын орундатууда алам менен туура байланыш түзүп, адамдар жашоосун кандай кааласа ошондой түзө алышат. Үчүнчү, өзүнүн накопитель переживанийин толтурбай жана өзүнүн кызыкчылыгын жана муктаждыктарын эске алуу менен ар бир адам өзүнө өздүк позициясын иштеп чыкса болот. Ушуну менен Александр Свияштын «Как быть, когда все не так, как хочется» деген китебин аягына чыктым. Орусчадан кыргызчага которгон жана окуп берген Уралиева Кенжегүл Абдыраевна. Китеп кимдир бирөөгө пайдалуу болгон болсо мен кубанычтамын.